Рахматуллахи баракат. Урматтуу мусулмандар, сиздердин орозоңуздар туткан орозоңуз аяктап калды. Аллах Тааладан ошо орозонун кабыл болушуну, берген зекетиңиздердин кабыл болушун, питир садакасын бересиздер, мунун кабыл болушун Аллах Тааладан сурайбыз. Быйыл орозодон кийинки орозого кайра жетишти Аллах Таала бизге буйрсун. Орозодо көптөгөн жакшылыктар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эгер силер орозодогу жакшылыктарды билгенде жыл бою орозо болууну каалайт элеңер деген. Ошого бир окуяны айтып кетейин. Мухаммад ибн Харири деген киши өмүр бою орозо кармаптыр. Ага бирөө суроо бериптир, эмне үчүн өмүр бою орозо кармадыңыз десе, 6 кишиге 6 башка суроо берсем, 6 бир эле жооп берди деген. Кандай сурооду бердиңиз десе, эң биринчи аалымдарга, бир эмес бир канча аалымга. Илим алгандан кийин илимди кармап, амал кылып өчүштүн жолу эмне дегенде аалымдар жооп берди. Аз жеп ачка жүрсөң илимиңе илим кошулат деп айтты. Экинчиден дүйнөдөн оолак болуш, таква болуш. Такваларга суроо берсем, булар дагы аз жеп ачка жүрсөң дүйнөдөн оолак болосуң. Үчүнчүдөн дарыгерлерге суроо бердим. Ден соолукту кантип чыңаш керек деп. Дарыгерлер дагы аз жеп ачка жүрсөң ден соолугуң чың болот dedi. Анан акимдерге суроо бердим. Аким деген данышман, сөзү жүрөккө тие турган. Менин сөзүм канткенде таасирлүү болот десем, алар дагы аз жеп ачка жүрсөң, сенин сөзүң жүрөккө тиет. Сенин сөзүңдү уккан киши 1 жылга чейин ойлонот dedi. Мына ошондой адамдар азыр бизде чанда кездешет. Азыркы бизге окшогон молдолордун сөзү кулакка жетет, заматта чыгып кетет. Анан падышаларга суроо бердим. Тамактын таттуу кайсы деп. Себеби падышалар бүгүнкү жеген тамагын эртең жебесе керек, алар 1 жылда айландырып жеп күндө башка тамак жейт. Падышалар дагы аз жеп ачка жүрсөң, суунун дагы даамын билесиң. Күндө бал жесең, сен балдын даамын билбейсиң. Ошонун негизинен өмүр бою орозо кармадым деген. Урматтуу туугандар, оорунун 99% тамактан болот. Ошол оорунун 99%-ны орозо кармап, биз Алланын буйругун аткарып кармайбыз. Ошону менен биргеликте ден соолугубуз дагы чыгарат да. Күнөөдөн дагы арылабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям закатыл жасат, ассам закатыл жасат, дененин зекети деген.